Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен кайрадан кыргыздар жана Кыргызстануу телеберүүчүнүн кезектеги санында жолугушуп отурабыз. Бүгүн биздин студияда профессор Өскөн Козубаев агабыз конокко келип отурат. Куш келипсиз, Өскөн ага. Өскөн ага менен бүгүн биз ушул кыргыз философия илимдери, философия темасында бүгүн сүйлөшмөкчүбүз. Ошо философия илиминин ичинде кыргыз философиясы, улуттук философиянын тегерегинде эмне көйгөйлүү маселелер бар. Бул илим бүгүнкү күндө Кыргызстанда кандай өнүгүп атат? Ушул жөнүндө тегерегинде ушу сизге бере турган сурообуз ушул. Өскөн ага, сиз ушул Улуттук илимдер академиясынын ошо кызматкери катарында ушул бүгүн ушунун тегерегинде бир ой бөлүшсөңүз. Себеби Кыргызстан маселесинде тил, тарых жөнүндө жетишерлик деңгээлде сөз кылып келатабыз. Ал ар кандай деңгээлде сөз кылынып келатат, бирок улуттук философия деңгээлинде келгенде сөз өтө сейрек да. Бул баягы академиялык чөйрөдө гана, академиялык бир окумуштуулардын деңгээлинде гана сөз болуп, ошо карапайым элдин деңгээлинде ошо түшө албай жатат да. Анан ушунун кандай маселелери бар? Бүгүн ушул тегерегинде бир сөз кылсак, анан сиздин мына бул китебиңиз чыккан экен. Кийинки суроо ушул китебиңиздин тегерегинде дагы ошо кандай маселелер болсо, ошол жөнүндө бир өзүңүздүн пикириңизди, оюңузду бир жалпы көрөрмандар менен бөлүшсөңүз. Рахмат. Кыргыз философиясы дегенде эки маселеге көңүл бурсак. Биринчиси кыргыз элинин баштапкы тарыхы. Дегеле кыргыз элинин тарыхынын жүрүшү. Анан ошол тарыхта кыргыз элинде философиясы, философиялык көз карашы, дүйнөнү түшүнүүсү, дүйнөгө болгон мамилеси кандай болгон. Ушул жагына көңүл бурсак дагы, анан экинчиси кантсе дагы 73 жыл жашап Совет доорунда. Ошол доордо Кыргызстанда философиялык илим теориялык деңгээлде калыптанды. Мына бул маселени өзүнчө бир карап кетсек, ошондо ушул эки чоң багытты алып туруп, анан мына баарыбыз айтып келатабыз, кыргыз элинин тарыхы кылымдарды камтыган тарых деп, миңдеген жылдарды камтыган тарых деп. Мына жакында эле кытайлык окумуштуулар эгерде бир 2200-2500 жыл деп жүрсөк, азыр жаңы тарыхый булактардын негизинде кыргыздар жөнүндөгү тарыхый маалыматтар андан да ар жакта тарыхтын андан аркы мезгил ченемдеринде жаткандыгын айтып атышат. Аны биз айткан жокпуз, кытайлык окумуштуулар айтып атышат. Демек, ошол тарых качан кайсыл жерден башталса, кыргыз элинин философиялык көз карашы дагы ошончолук кылымдарды камтыган көз караш. Муну биз эмнеден көрөбүз? Муну дүйнөнүн баардык элдери сыяктуу эле. Бир жалпылап бир эле термин менен айтканда, эмпирикалык философия. Турмуштун өзүнүн агымына, турмуштун жүрүшүнө негизделген дүйнөгө болгон көз караш. Жөнөкөй эле айтканда, мына биз Айласыздан Айтматовго дайыма кайрылабыз. Айтматовдун Аалам адам деген. Ал жок жерден ала калган жок, ал киши ал теманы. Ошол көз караш кыргыз элинин дүйнө түшүнүмүндө. Дегеле кыргыз таануунун карап көрсөк, мына ушундай көз караш, аалам, адам деген түшүнүк байыртадан бери келаткандыгы. Анан дагы бир нерсени ушул жерден өзгөчө белгилеп коелу. Бул түшүнүк мындай деңгээл же болбосо көрүнүш бир эле кыргыздарга мүнөздүү эмес. Ал ошол дүйнөдөгү баардык элдерге мүнөздүү. Бар болгону гана ошол турмуштук чындыктын жүрүшүнө жараша, калыптанышына жараша, өнүгүшүнө жараша өзгөчөлүктөрү болгон. Биздин өзгөчөлүк эмнеде? Биздин өзгөчөлүк башка жагын айтпаганда дагы көчмөн турмуштун. Мына муну коркпой эле бул жөнүндө дайыма айрым бир талаштар болуп калып жүрөт. Мына көчмөн цивилизациясы деген термин бул биз мындай өтө батылдык менен кабыл ала турган термин да. Биз ошону кабыл алып
Анан ошол көчмөн цивилизациясы, өзү деги эле цивилизация деген түшүнүк эмне. Анан ошонун ичинде көчмөн цивилизациясы деген эмне. Анан ошол цивилизациянын ичинде жалпы тарыхтын жүрүшү, ошонун ичинде маданияттын жүрүшү, ошол маданияттын ичинде философиялык көз караштын жүрүшү барбы жокпу дегенде биринчи мындай катуу басым коюп айта турган жооп бар. Жок болушу мүмкүн эмес. Себеби элибиздин мына 18 000 ааламды деп эле бир эле мындан мына кайрылып эле Манаска барабыз да. 18 000 аалам же болбосо башка не деген терминдер. Мына ушунун баардыгы кыргыз элинде философиялык көз караштын болгондугун, калыптанып келгендигин баяндап турат, көрсөтүп турат. Экинчиси жанагы теориялык философия илими Кыргызстанда канчалык деңгээлде калыптанды. Бул да татаал маселе. Бир караганда оңой көрүнөт. Себеби философиянын жалпы адамзатка мүнөздүү болгон жалпы теориялык ар ким каерде болсо изилдей бере турган универсалдуу темалары, проблемалары бар. Бул жагынан алганда оңой сыяктуу көрүнөт. Бирок аны кыргыздардан башка жерде деле изилдеп атат да. Дүйнөнүн бардык элдеринде изилденип аткан темалар бар. Ошол жаңы универсалдуу деген сөздү айтып атпайбызбы? Анан ошонун ичинде Кыргызстанга тиешелүү кандай философия болгон. Мына ушул жагынан алганда Кыргызстандын философиясы, философиялык илими деп айталычы. Ушул жерден бөлсөк, мына Совет доорундагы философиялык илими бар, калыптанган, өнүгүп жатат. Мына айрыкча согуштан кийинки эле жылдарда философия илимдеринин алгачкы кандидаттары кийинки академик Асылбек Алтымышбаев, же болбосо Давлеткелдиев, же болбосо Жунусов деген биздин окумуштуулар Кыргызстанда философияны илимий теория катары биринчи темалары аркылуу, темалары ар түрдүү. Ошонун ичинде кыргыз философиясы жөнүндө биринчи жолу, ошонун ичинде улут маселеси жөнүндө. Себеби бул өзүңүздүн кабарыңыз бар. Ошол Совет доорундагы кийинки 80-жылдарга чейинки, 85-жылдарга чейинки улут маселеси. Андан чыга калып советтик эл деген темалар, булар дайыма универсалдуу темалардан болуп келген да. Анан ошонун ичинде философиянын түрдүү тармактарына көңүл бурулуп, мисалы табият таануу философиясы, же болбосо философиядагы табият таануу жагы, коомдук жагы, ошолордун биримдиги деген сыяктуу темаларды мына профессор Абдылдаевдин мына белгилүү окумуштуу грамоту мына ушул сыяктуу агайларыбыз изилдеп өткөн. Андан кийин мына ошолордун мектеби болуп, уланып отуруп, мына кийинки азыркы чоң философтордон айта турган болсок, академик Какеев, Аскар Чуктаевич мына кыргыз философиясынын мына көрөнгө түбүнөн тартып, ушул күнгө чейинки деңгээлин талыкпай изилдеп келаткан окумуштуу. Же болбосо ошол философия илимдерин кийинки мына 70-жылдардагы, 80-жылдардагы муундарынын өкүлдөрү, мына профессорлор Бөкөшев, Тогузаков, Бекбоев, Акмолдоева деген окумуштуулар дагы эле ошол именно Кыргызстанда философиянын темалары кандай болуш керек, кайсыл тема Кыргызстанда актуалдуу болот деген позиция менен ушундай жолду тутунуп изилдеп келатышат. Азыр алардын окуучулары. Мына ушуларды кыскача экскурс жасап туруп, Кыргызстанда бүгүнкү күндө биринчиден ошол жана теориялык философияга чейинки деп мен өзүмдүн акылымдын жетишинче шарттуу түрдө бөлүп турайынчы. Эмпирикалык философияны изилдеген да чоң мектеп бар. Мисалы азыркы учурда мына Кыргыз улуттук илимдер академиясынын философия институтунда көрүнүктүү окумуштуу Сманалы Мукасов мына ушул кыргыз философиясынын тарыхы боюнча тынбай изилдөөлөрүн жүргүзүп атат. Ушул эле багытта тынбаган изилдөөлөрдү профессор Акмолдоева токтотпой изилдеп келе жатат. Эң кызыктуусу ошол мына азыркы күндө жана жалпылык деген термин чыкпадыбы? Ал термин мурда деле бар эле. Бирок кийинки учурда өзгөчө басым жасалып ошого. Анан эң кызыгы ошол жалпылык менен өзгөчөлүктүн өз ара катнашы жөнүндөгү маселе калып калды дагы. Жалпылык жөнүндөгү маселе глобализация дегенди айтып атам да. Ушуга көп көңүл бурулуп,
бул жагынан алганда ошонун өзгөчөлүгү, Кыргызстандагы конфигурациясы, Кыргызстандагы ошонун өзгөчөлүгү жөнүндө профессор Урманбетованын изилдөөлөрү. Булар бир өзгөчө кызыктуу темалар. Анан ушундан улам Кыргызстандагы философия илими бул калыптанган илим экендигин бирок айтып коюу керек. Маселелери толуп атат. Проблема дейбиз го орусча. Проблемалар толуп атат. Себеби дагы эле болсо ошол тематикалык жактан тандоолор ошо Кыргызстанга канчалык байланыш болуп атат, болбой атат деген сыяктуу. Дагы эле болсо ошол Кыргызстанда философия илимин кыргыз тилинде изилдөө жагы, ошону кыргыз тилинде сүйлөй билүү жагы, кыргыз тилинде окута билүү жагы философия илимин, билимин мына ушул сыяктуу проблемалар. Анан бул мен мына бүгүнкү күнгө чейинки чегин айтып атам. Эртеңки философия кандай болуу керек? Философия илиминин эртеңки тандап алган темалары кандай болуу керек? Бул да өзүнчө бир чоң маселе. Себеби жалпы эле коом өнүгүп турган сыяктуу, илим жалпы эле өнүгүп турган сыяктуу. Анын үстүнө бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы илимдин оош кыйыш жактары жалпы коомчулукка белгилүү. Ошонун ичинде Улуттук илимдер академиясы жөнүндөгү маселелер, булар да белгилүү. Ошолордун катарында философия илиминин дагы өзүнчө проблемалары бар. Өскөн ага абдан жакшы, мындай жалпы жакшы түшүнүк бердиңиз. Эми маселе мына жалпы илимдерди баягы так илимдер анан гуманитардык илимдер деп бөлгөн учурда философия негизинен ошол экөөнүн тең башында башатында турат, бирок көбүнчө гуманитардык жакка ыкташтырып айтабыз да, туурабы? Дегендеги философтор ошол байыркы грек философтору, алар ошол убакта химик дагы, физик дагы болушкан, ошол убакта тилчи дагы, тарыхчы да болушкан, бүт камтыган да. Кийин анан илимдин тармактары ошонун ичинен бөлүнүп, анан өзүнчө илим болуп чыккандан кийин биз азырынча философияны ошо түпкү башат булак катарында гана кармап, анан кандайдыр деңгээлде ошол түпкү маанисинде баягы жалпы түпкү башат маанисинде көп айтпай жүрөбүз да. Бирок мындай бир негизинен бир ой жүгүртүү маселесине келгенде гуманитардык жакка көбүрөөк. Бул ой жүгүртүү маселеси да, ой жүгүртүү илими да философия, туурабы? Мына ошондо мисалы биз математика илими кайсы бир элге таандык кылып айта албайбыз. Аны улуттук математика илими дей албайбыз. Или улуттук физика илими же улуттук химия дей албайбыз, туурабы? Так илимдер ал Кытайдабы, Япониядабы, Африкадабы бардык жерде ошол эле математика, ошол эле химия, ошол эле физика. Бирок гуманитардык илимдерди кайсы бир улутка тиешелүү өзгөчөлүк катары айтылат. Мисалы улуттук тил, улуттук тарых, туурабы? Тарых илими адамзаттын, анын ичинде улуттун тарыхы. Жалпы тил илими, анын ичинде улуттук тил маселеси, кыргыз, орус жана башка. Дал ушул сыяктуу маселеде кандайдыр деңгээлде философияга дагы философия илими бул бүт илимдердин башаты, бүт адамзатка тиешелүү ой жүгүртүүнү камтыган илим. Ошол убакта улуттук ой жүгүртүү маселеси да бар да. Себеби биздин ата бабаларда али орус же, Кытай же башка Индия деген элдин окумуштуулары жөнүндө билбеген учурда дагы бул ааламды ким жараткан? Кантип жаралган бул аалам? Кудай барбы жокпу? Биринчи адам кандай жаралган деп али ислам келгенге чейинкини айтайын деп атам да. Исламда уже башка түшүнүк. Ошого чейин да биздин ата бабалар ой жүгүртүп, ушул ааламдын жаралышы жөнүндө ой жүгүртүп келишкен да, туурабы? Мына ошолор бизден бизде ар кандай уламыш, миф формаларында сакталып келди. Мына ошол биздин башаттарыбыз, улуттук ой жүгүртүүнүн башаттары ошол жакта жатат. Бүгүн ошол улуттук бир өзгөчө ой жүгүртүүнүн бир формасы катарында улуттук философия деп коеюнчу, мындай бир шарттуу түрдө, ушул кандай өнүгүп атат? Ошондой мына сиз жанагы Аскар Чукутаев жөнүндө, Акмолдоева жөнүндө, Жылдыз жөнүндө абдан жакшы айттыңыз. Жамгырбек Бөкөшев мына ошо кыргыз философия жөнүндө абдан кызык көп ойлорун айтып жүрөт. Кандайдыр деңгээлде менин көз карашымда мындай жазуучу, тарыхчы катарында улуттук философия дагы деле бир калыптануу процессинде жүрүп аткандай сезилет да. Сиз ушул тегерегинде мен
sizin sözünüzden bir iki tezisти байкап калдым да. Биринчиси улуттук философия деген канчалык түрдө жөндүү. Ошондо Антон Павлович Чеховдун бир айтканы бар экен. Улуттук көбөйтүүнүн таблицасы жок сыяктуу эле улуттук илим дагы болушу мүмкүн эмес. Ал эгер илим улуттук болуп калса, ал анда илим болбой калганы деп. Бул да кызык бир нерсе. Ошон муну эмне үчүн айтып атам? Чын эле философия, жалпы философия, космос катары, жалпы философия өзүнчө бир сыр катары. Бул жалпы дүйнөлүк масштабы бар. Бул жерде улуттук чеги жок. Себеби философиянын бир эле дагы эле кайта кайрылып келейинчи мен. Аалам жана адам маселеси. Мына ошол жана өзүңүз айтып аткан эле ааламдын жаралышы, адамдын келип чыгышы деген сыяктуу түшүнүктөр, именно түшүнүктөр. Мына ушул жагынан алганда улуттук илим жок. Бул жагынан жалпы философиялык көз караш, түшүнүк жалпы адамзатка мүнөздүү. Ошонун ичинде ошонун башкы бир булактары катары, ошонун башкы бир көрүнүшү катары дүйнөнүн мифологиялык түшүнүү. Бул өзүнчө маселе. Ал эми бизде ошол мифологиябыз дагы бар. Андан кийин Оз эки чыгармачылыгыбыз, мына эпостарыбыз, Генжесинен тартып Улуу Манаска чейин, же болбосо акындарыбыздын чыгармачылыгы, аларды кандай бөлүштүрсөк дагы, андан кийинки мезгилибиз, кечеги күнгө чейин. Анан ушул жерде ар кандай бир сүйлөм болуп жазылып калган түшүнүк маалымат болсо дагы ошонун философиялык жагына көңүл буруу. Бул демек улуттук философиянын башталышы деп, башаты деп түшүнөр элем мен. Мына ошол эле Гүлтегин жазуусу. Башкага барбай эле. Ошол жерде эле эмне деген ойлор айтылып атат. Ошол жерде эң эле жөнөкөй, бир карасаң күнүмдүк турмуштун көрүнүшү ошол жөнүндө. Мындай көңүл бурсак, эгер чын эле ошону философиялык талдоого алабыз, ошого философиялык тезистик мазмун көрүнүш беребиз десек, бул уже башка маселе. Демек, улуттук философиянын көрөнгөсү төмөн жогору тарыхтын тереңинде экенин айткым келет да. Ал эми анын жалпылык жагын айттым. Ошентип келатканда бүгүнкү күндө Кыргызстанда мейли кандай гана азыр өзүңүз айтып өттүңүз, макрокосмос менен микрокосмос темасынан тартып, мына улуттук аң сезим, же болбосо мамлекеттик тил, улуттук маданият, же башка ар кандай тема. Себеби бүгүнкү күн технологиялардын заманы деп атабыз. Бүгүнкү күн инновациялардын заманы. Ошолордун доору деп атабыз, талабы деп атабыз. Демек, инновациялык деңгээлде өнүгүү философиясы, же болбосо инновациялардын философиясы, технологиялардын философиясы. Бул жалпы тема эле, ушуга биз көңүл бурбай коюшубуз керек. Биз бул көңүл бурбасак деле изилдене берет десек, бул жагы туура эмес болот го деп ойлоймун. Демек, ушул сыяктуу жалпы маселелерде, ошол эле цивилизация темасы. Мисалы мен ушул жерден мына Кыргызстанда эң бир чоң изилдөөлөрдүн бири Топчубек Тургуналиевдин жанагы чоң фундаменталдуу эмгегин айта кетпесек болбойт. Ал киши ошол чоң аракет жасап, ошол түшүнүктүн жалпы мазмунун аягында алып келип улутка жалгаштырып атат. Анан бир бүтүнгө келип атат. Ошого алып келип атат. Ошого алып келип атат. Эми ушул жерден алганда дагы бир маселени басып белгилеп коеюнчу. Философияны изилдөө, философия жөнүндө кеп кылуу бул бир гана философтордун иши эмес экендигин айтып койсом. Мисалы, академик Эркебаевдин көптөгөн эмгектеринде мына Кыргызстандын философтору кийинки айрыкча мына Совет доорундагы, айрыкча мына 70-80 жылдарда философиялык илими кайсыл багыттарда кимдер изилдеп келе жаткандыгы жөнүндө жөн эле мындай бир талдап койгон маалыматтар бар да, атайын түшүнүктөр бар. Демек, ушулардын баардыгы философия илимин өнүктүрүү маселеси Кыргызстанда жалпы улуттук маселе экендигин. Ошонун ичинде мына азыр алдыбызда мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынгандан берки 30 жыл убакыт өтүп ошонун алкагында жашап атабыз.
ушул мамлекеттик тилде философияны сүйлөтүү дагы бул чоң маселе. Себеби окуп отурсак Конфуцийден бир сурашкан экен. Эгерде сиз бир жерде падыша болуп калсаңыз, ишиңизди эмнеден баштар элеңиз дегенде, мен ошол жердеги элдин тили кандай даражада экен, анан ошонун акыбалы кандай экен, ушундан баштайт элем. Себеби мамлекеттик тилде так таамай сүйлөп, өзүнүн оюн так таамай айтканда гана ошол жерде иш жүрүшө тургандыгы, ошол жерде ийгилик боло тургандыгы, ошонун аркасында маданият өнүгө тургандыгы, ошонун аркасында адилеттик калыптана тургандыгын ушу улуу Конфуций белгилеген экен. Жакшы. Өскөн ага эми мына бизде эми чектелүү да убакыт. Ошого байланыштуу бизде эми азыраак убактыбыз калып атат. Биз сиздин мына бул китебиңиз жөнүндө мен ошо көбүрөөк кеп кылсак дедим эле. Бир эми Кудай кааласа дагы бир аманчылык болсо бул жөнүндө да бир өзүнчө кайрылабыз. Ушул китебиңиз жөнүндө, ушул китептин жазылышына мына кыргыз элинин этикалык ойлом тарыхынын таанып билүү. Ушул китептин жазылышына эмне себеп болду? Кайсы жылдар, канча жылдарда ошону иштедиңиз? Бул китептин ошо негизги миссиясы бул эмнени айтайын дедиңиз эле. Ушул боюнча бир кыскача бир 2-3 мүнөттүн тегерегинде бир өзүңүздүн оюңузду бөлүшсөңүз. Кыска гана айтып коеюн. Бул китеп көп жылдардан бери ойлонуп келаткан иштин бир гана үзүмү азырынча. Алдыда дагы иликтөөлөр болот деген үмүт менен иштелип атат бул тема. Анан этика темасы, этика ушул философиянын өзөктүү бир багыттарынын бири экендигин Аристотельден тартып башкага кайрылбаганда дагы, же болбосо орто кылымдардагы чыгыштын улуу ойчулдары ошол эле Конфуцийге ар жакка өтүп, кайра Конфуцийге кайрылалы, орто кылымдарда чыгыш ойчулдары, же болбосо өзүбүздүн мына мифологиябыз, өзүбүздүн акындарыбыздын манас, мына эпосторубуздагы негизги маселе эмнеде? Негизги маселе адам менен адамдын мамилеси. Адам менен дүйнөнүн мамилеси, курчап турган чөйрөнүн мамилеси. Мына ушул нерселердин баардыгынын этикалык жагы бар. Ошонун баардыгы адеп ахлак жагына байланышат. Ошонун баардыгы жакшылык жамандык темасына байланышат. Мына ошондон улам философиядагы орчундуу багыттардын бири го деп ушул теманы бир топ жылдардан бери изилдеп, бул биринчи китеп эмес, орусчада чыккан китептер бар, кыргызча чыккан китептер бар. Анан ошолордун бир уланысы катары изилденип атат. Анан бул китептин мындай өзүнүн багыты жалпы элге, себеби жөнөкөй жатык тил менен жазганга аракет кылып, ушу элге түшүнүктүү болсун, баягы илимдин супсак тил менен жазылып калбасын деген аракет болду. Анан аспиранттарыбызга, студенттерибизге бир аз да болсо жардамы болсо, негиз болсо деген үмүт менен жазылган китеп. Жакшы. Эми Өскөн ага бул маселе, мен баягы жазуучу акын катары бир бизде жаш кездерден бери бир талаш маселе бар да. Ырды жазганда ырдын элдин баарына түшүнүктүү болуш керек дейт да. Ошол убакта экинчи башка көз караш бар. Биз акындар карапайым элдин деңгээлине түшпөстөн, карапайым элдин деңгээлин, жогорку акындын деңгээлине алып чыгыш керек деген. Себеби бул жанагы өткөн кылымдын 60-жылдарында бизге батыш тараптан жана верли бир формасы киргенде, агыр формасы, уюпкачтык жок. Ушуда ырбы деп такыр кыргыз карапайым эл түшүнбөй, анын үчүн акындар өздөрү түшүнбөй. Рамис, Оморлор, Эралиевдер киргендерде. Ушундай болгон да. Чынында мына бүгүнкү күнгө чейин карасак, дүйнөлүк поэзиянын бир 70-80% ошол эле формада, агыр формасында, эркин формаларда жазышат. Башка кайкы? Ооба. Мына бизде мына Орто Азияда, анан Араб, Иран ушул элдеринде, орус элдеринде баягы рифма формасы аябай өнүгүп, биз ошол жакка кеткенбиз да. Анан ушул сыяктуу эле философия илиминде да ушундай бир көз караштарды айтабыз да. Баягы сиз мына элге түшүнүктүү болсун деп жаздым дегениңиздеги маселеде өзү негизи дайым эле элге түшүнүктүү болсун десек, анда философторду ылдый түшүп барышка туура келет. Бүгүнкү күндөгү элдин тили, мен мына жазуучу катарында айтар элем, Өскөн ага,
Geçegiden da kıldıy düşüp kettik de. Öte jönököy tilge düşüp kettik. Geçegi Kırgızстан adabi tili bugün dialektilerden bir dengeliğine düşüp ketken uçurdu men görüp жүрөм da. Oşondan ulama aytam değil mi? Tilçiler düşse de filosoflar öteli oldu düşpey bunday özünün dengelini saklasa dep. Ana nemi dagı bul jönündө bul boyunça özübüzdün pikiribizdi dagı aytarбыз. Sizge Özkön ağabdan çoğun rahmat. Buna oşol biz emi filosofi ilimi öte popülerdi ilim katarında ali Kırgızga öte gengiri tarabay jatkany menen filosofiyasız hiçbir ilimde önüktürүүгө mümkün emes. Bardığının başatında oşol ele humanitardık ilimdin, tag ilimlerinin başatının barında filosofiya jatat. Filosofiyada büt barı çıkkan. Bayağı bir vakta Platon aytıptır. Biz barız Gomer'den çıkanbız sezde, giyin ilimlerden bardı biz bar Platon menen Aristotel'den çıkanbız dep aytkan meseleleri var da. Oşo siyaktуу oşol büt bardığının başatındağı turgan ilim bir жалпылаган bir meselelerdi oşol. Bir eko söz ilimlerin ilimi dep koyat da. Eko söz menен aytkanda. Negizi mesele mында. Mesele karapayım dengелге түшүп кетүүдө эмес. Маселе мен башка жагын айтып атам. Жеткиликтүү тил менен, теорияны жеткиликтүү тил менен. Ошол философия деген илим ушуну жазса болот кыргызча. Изилдесе болот деген мазмунда айтып атам. Биринчиси, экинчиси албетте мамлекеттик тил жөнүндө, кыргыз тили жөнүндө, анын бүгүнкү абалы жөнүндө бул чоң тема. Мен башканы айтпайт элем. Бул сиздин айткандан улам келип чыгып атат. Раматлык Салижан агабыздын айтып кеткен сөзү бар. Мен карыганда радио менен урушуп эле отуруп калат окшоймун деген. Эгер ошол убактагы радиого Салижан Жигитовичтин баягы мындай ошого канааттанбай келсе, анда бүгүнкү жөнүндө сиздин айтканыңыз туура жагы бар. Анда рахмат эми Özkön ага, сиздин бүгүн биздин студиябызга келип, ошол негизи татаал чоң илим жөнүндө, ошонун bir улуттук көз карашы жөнүндө bir топ жакшы кызыктуу маектерди куруп бердиңиз. Бул боюнча келечекте дагы сиз менен, сизден башка да философтор менен жолугушуу, ушу кеңири жеке менин көз карашымда ушу философтор менен көбүрөөк bir маек курушубуз керек деп ойлойм. Анан мына бүгүн ошол жакшы маек куруп бергениңизге сизге чоң рахмат. Ден соолугуңуз чың болсун. Сиздин илимий иштериңизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Анда ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү маегибиздин соңуна чыктык. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.